азыр буквально могуланы алайбек уулу Эрмекке кой бербегиле алып чыккандарын продолжать этет. Макулдук тез аранын ичинде. Бүгүн эгерде ошону баары доказать этип турган болсо, прокурорлор кошо бул баланы камаш керек. Эмне үчүн мындай болду, урматтуу туугандар? Себеби бул башкаларга сабак болсун. Бирге жаза, миңге сабак деп коет. Бир дагы сотук жер жөндөн-жөн сатылбаш керек. Бир дагы сотук жер мамлекеттики бирөөгө жөндөн-жөн берилбеш керек. Айрыкча кадастрда иштеген адамдар бар. Ошол архитектурада иштеген адамдар бар. Бул сабак болуш керек. Ата бизде бардак болуп кеткен. Кадастрда деле каалаган жерин бөлүп бере берген, мына каалаган жерге каалаган номерди кое берип, 1.30га 1,5 гектар жер сатып берет. Уктун буулу ошол үчүн жазаланып аласыз. Давайте азыр эме ГКМ алып чыккыла эмеге өзгө тергегиде биринчи карагыла бар, тактагы ГКМ мени карагыла тактагыла макулбу? Күнөөсүз болуп жүрбөсүн, тактагы. Күнөөсү такталган болсо, прокурор менен кошуп туруп бүгүн эле заключить бастырабыз. Забирайте. Также получены сведения о причастности вышеуказанных противоправных действиям бывшего главы Зулпуевской АЯКБ Мурзакулова Советбека Садыковича. Алхаевка Мурзакулов. Берди. А сиздар бердисиз. Зулпуев айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мурзакулов Советбек Садыкович, бул кишини алып чыкты. Алып чыккыла бар. Разберитесь. Эгерде күнөөсү боло турган болсо, бул киши да ошо камагыла. Отуруңуздар. Так. Экинчи бир маселе болду да, мага муну дагы беришкен, муну дагы мен айтып коюш керексиз, жеткизип коюш керек. Так, Өзгөн району менен Нохат районунда коррупция көптү, Ош облусунда. Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген барбы? Сиз Өзгөн райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сагынбаев деген барбы? Сиз жана башка адамдар кылмыштуу келишимге барып, акча сыйлыгы үчүн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөндүгүн тастыктаган жасалма соттун чечимдерин Өзгөн райондук сотунун атынан системалуу түрдө мыйзамсыз беришкен. Бул жасалма чечимдердин негизинде аларга мыйзамсыз түрдө Кыргыз Республикасы жарандыгы берилген. Силер билип турасыздар эмне кылганын? Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын силер жасалма справкалар менен сатып атасыздар. Боюнча маалыматым жок экен, бүгүн чакырды келди. Так, ГКМ алгыладагы тергөөнү баштады. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөр тактала турган болсо, сразу подстражу. Все забирайте. Чыгыңыз сиздар. Урматтуу туугандар, бул адамдардын мына ошол баягы бизде козголгон 23 иштин бирөөсү, экөөсү болуп атат. Себеби буларды көрсөткөнүн себеби. Мына бул жерде мамлекеттик кызматкерлер отурасыздар. Кадастрлар, так, архитектуралар жана башкалар. Мамлекеттик жетекчилер отурасыздар. Мыйзамсыз нерсеге барбагыла. Көрдүңөрбү мына справкаларды сатып туруп. Ошо Кыргыз Республикасы территориясында төрөлгөн деген жасалма справканы саткандарын ошол негизинде алар жарандык алып кетишкен. Азыр канча жарандыкты алды, ким алды, кандай болду, мунун баардыгын азыр текшерип, муну такташты. Ошол негизинде булар жоопко тартылышат.